Men bugün daha 10 minut suranып atam. Doşqa koyup koysanız. Rahmat. Makul 19 karşı yok. Karşı 5, bari 24, katal 73. Söz yok sizge bugün dağı. 4. mikrofon. Bu ayabay jaman belgi de. Ötө jaman belgi. Bol emneni aytıp atat. Bizde mıyzam çıgarуу birlik butağı toluğu meyen uzurpatsiya bolup kalıptır da. Ötö jaman görünüş. Жақшылық алып келбейт. Анан биздин практически парламент жок экенин айтып атат да бул. Анан берде карабайсың 73 киши эме болгон катталган, катышканы 24 эле. Ошол 24 катышкандын 19-у мага добуш берип атат, берсин деп. 5 эле каршы чыгып атат. Ошол катышкандардын азыр шайлоодагы эле катышкандардын эле арасында болуп атпайбы? Бар эме менен эле. Президенттин шайлоо, жогорку шайлоолор ошону канча катышса ошону эле бүтүрүп коюп атпайсыңарбы? А эмнеге бу жерде 24 кишиден 19-у мага добуш берип атса, отмена кылып атасыңар? Туура эмес да. Ошол туура эмес да, бул силер вообще практически парламентти жок кылып салдыңар да уже. Парламент жок эсе. Өтө жаман көрүнүш. Бул жакшылыкка алып келбейт. Rahmat Султанбай Абдырашитович, biraz сабырдуулук кылсаңыз, сиз аксакалсыз. Бүгүн орозо күндө жалган айтуунун кереги жок. Бул жерде 24 киши отурган жок. 50ден ашык киши отурат. Бирден санасаңыз болот. Эми ушунун баардыгын коомчулукка сүйлөсөңүз, коомчулук ойлойт, эл ойлойт. Айжигитов туура айтып атат деп сөз бербейт де, сизге мен сөз берип атам. Бир жолу бербей койгон жокмун. Көпчүлүк менен чечилип атат. Бул бир. Экинчиси, парламент жок болсо анда эмнеге отурасыз бул жерде? Парламент бар үчүн отурасыз бул жерде. Бул эки. Үчүнчүсү, кече айтып атасыз, уятыңыздар жок экен, бетиңиздер жок экен. Парламентте отурган депутаттардын уяты да бар, бети да бар, акылы да бар. Анчалык эми сөздө эле сүйлөй бербеш керек да. Мен мындай сабырдуулукка чакырып атам. Демек сиз бүгүн ошондой акыбалда болуп атасыз. Бүгүн мына чек ара маселеси башка боюнча бул жерде кыргыз элинин парламенттин бир эле тилеги бар. Ушул чек ара маселеси батыраак чечилип, бүгүн кол коюлуп, элибизде тынчтык болсун, аймакта тынчтык болсун, өнүгүп өсөйлү деген. Анан эми чыгып алып эле сүйлөй берсеңиз сиздики эп эмес да, Султан Абдырашевич. Өзүңүз аксакалсыз, эми кичине парламентке, көпчүлүккө баш ийиңиз. Нотариалдык контор деп атасыз. Нотариалдык контор болсо анда бул жерде эмнеге добуш берип отурасыз? Нотариалдык контордо бир кабинетте отуруп алып иштейт ал жерде. Жакшы билесиз. Бул жерде элге керектүү мыйзамдар өз убагында кабыл алынып атат. Экономиканы өстүрө турган, мамлекеттин тагдыры чечиле турган бийик трибуна. Анан сизге сөз бербей койсо эле мындай болбойт, Султан Абдырашевич. Кечирип коесуз. Мен сизге кайра сөз берип атам. Сөз бербейсиңер дейсиз. Эгерде мен сөз бербесем, сиз күнүгө 2-3 жолу чыгып сүйлөбөйт элеңиз. Парламенттин көпчүлүктүн чечими бул. Мына дагы бир жолу сөз берейин сизге. 4 микрофон. Урматтуу төрага. Мен граница жөнүндө сүйлөбөймүн. Siz dagı эле граница жөнүндө айтып атасыз. Мен фракциядан чыгарылганымдын жөнүндө өзүм пикиримди айтып коеюн деп атам. Айтып бербес ошол жерде. Мага 10 минут бериңиз ал жерде. Мен экинчи жолу добушка койбойм.